бактылуу бол айлана. Жүгүнө кой балам. Апага. Ыймандуу бол, ак жолтой келин бол. Нарын шаарынын тургундары Абдыкерим Бейшеев менен Жумабүй Жунусалиеванын үй бүлөсү кубанып турган учур. Анткени кенже уулу Нурсултан үйлөнүп, жаңы келин босогон аттады. Карганда колуңан чай ичип келиндин колунан. Кыргыздын каада салтында ата-эне балдарын үйлөнтүп, тууруна тургузуп дегендей биз эң көкүрөк күчүк кичинекей уулубузду үйлөнтүп ушундай аябай ушундай эме болуп атабыз да, кубанып, ак жоолукту салганыбыздын себеби келин келгенде ак жолтой болсун, ыймандуу, акылештүү болсун. Ушул үйдө киргенден кийин ушул биздин үйүбүздүн жашообузга сиңип, ошо жакшынакай бала чакалуу болуп өнүп өссүн. Кыргыздын улуттук каада салты боюнча жаңы келген келинге ак жоолук салынып, андан соң кошуналардын катышуусунда чач өрүү каадасы дагы жасалды. Сары май менен майлап, ак чүпөрөк кошуп, өрүм жүргүзүлдү. Келиндин чачын өртүрүү илгертеден ата бабабыздан калган салт. Илгери кыздар чачын бешкөкүл өрчү да, ошону жандырып, кайра ушундай кылып келин дооруна келдиңде өрчүбүз. Анан бул ак чипти кошконубуз жолу ак болуп, пейилнети ак болуп, ак жолтой келин болсун деген. Сары май менен болсо жашоосу майлуу, сүттүү болсун, берекелүү болсун деген тилек. Анан чач өрүп атканда ар бир адам жакшы тилектерин айтып, жакшы тилектерин ойлоп отуруш керек. Ошонун баарын Кудай жараткан кабыл кылсын. Кылымдан бери келатат да, ошол бирибизден бирибизге өткөн үчүн ушул мезгилге чейин сакталды да. Эгерде орто жолдо кесилип калат, ошо ырым мындай үсүлүп кала турган болсо сакталбайт эле да. Анан бул аябай жакшы жөрөлгө негизи. Ошон үчүн кыздардын тиги турмушка чыкканда моундай чачы болгону да жакшы деп ойлойм да. Бактылуу болсун мээрим, ак жолтой болсун. Турмушта ар кандай кыйынчылыктар болот, ошонун баарын жеңсин. Аялдар илгертеден эле күчтүү, анан ыйык дейт эмеспи, аялдардын ыйыктыгы эне болгонунда, күчтүүлүгү турмушта кездешкен ар кандай кыйынчылыктарды жеңе билгенинде. Анан мээримге жумаш эмдиги жыл ушул убакта неберелүү болгой, келиниң ак жолтой болсун, турмуш жолун жаза баспай таза баскан бүлөлөрдөн болсун, жакшылык болсун. Чач өрүлүп бүткөндөн кийин келинге бата берилип, чачылып, чачырогон айымдардын билегине жоолук байланды. Биздин кыргыздын салтында бул чач өрүү дагы абдан жакшы салттардын бири. Ушул келинибиздин чачын өрдүргөрдө ушу өнүп өскөн, бала бакыралуу, ыймандуу, акылештүү, жакшы апалардын батасы тийсин деп ушул ырымдап ак жоолукту оң колуна байлап чач өрдүргөнгө чакырып отурабыз. Ата-энеси ушулардын сыйын көрүп, эли журту менен төрүндө болсун. Анан жалпы кыргыз элине тынччылык берсин, мекенибиз өсүп өнүксүн. Ошо мекендин өсүп өнүккөнүнө салым кошкон үй бүлөлөрдөн болсун, анан аман бололу, жакшы. Кыргызыбыздын салты такыр унутпасын. Апаларына жүгүнүп койгон. Бактылуу бол, өмүрлүү бол айланам. Ак элечең башыңан түшпөгөн, ак жолтой, өрүс кешиктүү келин болгой, алганың менен тең кары. Жаңыдан баш кошуп жаткан жубайлар Нурсултан менен Мээрим кыз жигит болуп сүйлөшүп, ата бабалардын салтын карманып үйлөнүшкөн. Кыз жигит болуп жүргөндөн бери эле сүйлөшүп, өзүбүз каалообуз менен үйлөндүк. Ошо ата бабабыздын салты менен эле алып келдик кызды, үйлөндүк. Ошо бизге берилген баталардын баары ошо кабыл болсо экен деп атабыз. Кудайга кандай барып келдиңиз? Жакшы барып келдиңерби? Нурсултан үй бүлөдө 5 бир туугандын кенжеси. Өзүнүн уулу 2 эжеси менен 2 агасы бар. Алардын бардыгы тең очор бачар. 5 баланы тарбиялап өстүргөн ата-эне уул кыздарынын бардыгын тең кыргыздын каада салты менен турмушка узатып, келин алышкан. Биз Нурсултанды ата бабасынын салты боюнча алдынан өтүнүп алып келдик. Сөйкөсүн салдык, калыңын бердик. Биз ушу салтыбызды өзгөртпөшүбүз керек. Ата бабасынын салты боюнча алышыбыз керек, үйлөндүрүшүбүз керек бала чакабызды. Шарт санааны салттарды баарын унутпашыбыз керек. Ошо боюнча ушинтип үйлөндүрүш керек бала чакабыздын баарын.
балдарыбыздын баарын ушундай салттар менен үйлөндүрдүк. Ошко чейин барып келдик. Биягы көлдөн үйлөндү. Көлгө чейин бардык. Атабыз салттын баарын колдондук. Ушул салтыбызды элдер унутпашыбыз керек. Ошол боюнча ушинтип үйлөндүрүп жүрүш керек бала чакабыздын баарын. Салт боюнча келинге сөйкө салуу, калың берүү, дасторкон даярдап, мал союп, куда тосуу шарттары эки тараптан тең жүргүзүлгөн. Ошондой эле кызга төркүнүү тараптан жеңе жууркан жана көшөгө берилген. Келинибизди алып келатканда аяктан жеңелери кошо келди. Каада салт менен жеңеси, эжеси, сиңдилери деп. Анан ушул жеңе журкан деп коет. Ушул жеңе журканын кийим кечесин чогуу алып келип жеткизип, алар конок болуп, каада салт менен кайра узатып койдук. Биз бул жеңе журкан дегенибиз ушул эки балага багы барганда жакшынакай өз өлөң төшөгү деп коет, өздөрүнүн төшөгү деп арнап тиккенден кийин кудагыйыбыз багы каада салты менен анан берип жибериптир. Анан туугандарыбызга бул көшөгөнү дагы тарттырдык. Эки жагында ырымын берип, аларга ачтыртып. Андан кийин бул журкандардын ар биринде дагы ушундай ырым-жырымдар болот да, ар бирине чечтирдик. Абысындар бар, келиндерибиз бар, туугандарыбыз бар. Ар бири чечип, өздөрүнүн ырымдарын алып, андан кийин дагы кешик келди. Келин келген соң үрп адат боюнча үйдө дасторкон жайылып, ага тууган, коңшу колоң, дос тамыр, жакшы саналаштар чакырылып, конок тосулуп, эки жашка бата берилет. Кайнатаңды кандай көргөн, кайненеңди барттай билген келин бол айланайын. Аттаган бозоңуңдон агар көгөр, этегиң жайылсын, алдыңды бала, артыңды мал бассын. Алганың менен тең карып, алганыңдын айтканың менен болсоң балам, ушул үйдөн агарып көгөрөсүң. Бул эми сенин мекениң ушул үй. Айланайын, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, ырыс кешиктүү болгула, Нурчик. Кармашкан колуң бекен болсун күчүгүм. Өмүрлүү бол, иштеген ишиңде ийгилик болсун. Жаман сөздөн, жаман көздөн Кудайым өзү сактасын. Жолуңар сыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Ислам дининде дагы никеге туруу жана аны жар салуу жагы каралган. Бирок албетте улуттук каада салт, үрп адаттар дагы унутулбашы керек. Болгону ашыкча ысырапка жол берилбеши зарыл дешет. Шариатта никеге туруу, ошо келин алуу эң алгачкы нерсе, ошо жашоолору туура адал жашоо башталсын деп биринчи кылынган талаптар. Баягы кыздын ата-эне тарап, эки тарап ыраазы болуш керек, экөө бири-бирин жактырыш керек шарттарындачы. Анан ошонун жанында нике болуш керек, сөзсүз түрдө нике. Андан кийин эле айта турган болсок, бүгүнкү күндө үрп адат каада салтыбыз бар. Ошо келин алып никелешкенден кийин дагы анан той топурун өткөрүү маселелери болуп атат. Кээ бир учурда ошо тойду атаандаштык менен, жарышуу менен өткөрүп атат. Эми шариятыбызда карасак, бардык нерсени ысырап кылбагыла деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери келет. Ошонун жанында Кур'ан-ы Каримде Аллах Тааланын сөздөрүндө ыймандуулар ысырап кылбагыла, албетте ысырап кылуучуларды Кудай Таала жакшы көрбөйт деген, Кудай Тааланын дагы ысырапка тыюу салган, чектеген сөздөрү бар, буйруктары бар. Ал эми ысраф деген сөздүн өзүнө маани бере турган болсок, бул араб тилинен келген сөз, исраф деп арабчасы. Бул ошол бир нерсени чегинен аша колдонууну, бул аша чапкандык, чектен чыгуу болуп эсептелет экен. Ошол эле учурда ошол той топурду шариятыбыздын чектегенден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жарыя кылып койгула деген да, үйлөнгөнүңөрдү жарыя кылып койгула деп. Байыркы доорлордо көчмөндүк турмушта жашаган кыргыз эли өзүнүн улуттук каада салт, үрп адаттары менен жашап, башкача айтканда элдин турмуш тиричиликтеги үй бүлөдөгү жүрүм-турум нормалары, эрежелери, адеп ахлагы, жөрөлгөлөрдүн, жол жоболордун жыйындысы. Каада салт улут менен кошо пайда болуп, узак мөөнөт жашап келген, белгилүү географиялык чөйрөгө жана тарыхый шарттарга байланыштуу калыптанган этностук топтун, улуттун ичинде гана салыштырмалуу туруктуулукка ээ жана бир муундан экинчи муунга тынымсыз өтүп, коомдук пикирдин күчү менен аткарылып жана сакталып турат.
Тарыхчылардын айтымында кыргыздардын үрп адаттары менен каада салттары мазмуну боюнча бай жана этностук маданий комплекс болуп саналат. Анда ар кандай тарыхый доорлордо социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүүнүн ар кандай деңгээлдерине пайда болгон үмүттөр менен каада салттар жуурулган. Үрп адат менен каада салттарды идеологиялык чагылдыруу синкреттик мүнөздө болгон. Алардын ислам салт санаалары менен бирге исламга чейинки ишенимдердин, сыйынуулардан жана үрп адаттардын бүтүндөй катмарын көрүүгө болот. Каада салт адамдын өмүр мерчемин, социалдык мамилесин, маданиятын, материалдык объектисин өзүнө камтып, баланын төрөлүшү, сүйүнчү айтуу, көрүндүк, ат коюу, жентек, бешик тою, сүннөткө отургузуу, кыз берүү, келин алуу, бел куда, бешик куда, кудалашуу, тогуздап калың берүү, сөйкө салуу, күйөөлөө жана жар көрүү, кыз оюн, кыз узатуу, келин көрүү, нике кыюу, өкүл ата, өкүлүнө дайындоо, отко киргизүү, төркүлөтүү, сеп берүү жана башка болуп бир нече түргө бөлүнөт. Кыргыздын салты негизи аябай жакшы да. Кыргыздын салттары жакшы деген себебим келин алуу, бала бешикке салуу, балдарды сүннөткө отургузуу деген жакшы салттарыбыз бар. Мисалы келин алганда келин алуу бул аябай абдан чоң кубанычтуу, себеби үйгө баш кирип атат. Келинге ак жоолук салып, аксакалдар, байбичелер батасын берет. Ак жоолукту келинге биринчи келгенде эмнеге салат? Ак жоолуктун тилеги жакшы болот. Ак жоолуктай ак болсо экен, ак жолтой болсо экен, жолу шыдыр болсо экен, өздөр менен өздөрү көбөйсө экен, аттаган босогосу, барган үйүнө ак жолтой келин болсо экен деп ак жоолукту ошон үчүн салат. Бала бешикке салганда байбичелер ушул неберебиз өмүрлүү болсо экен, элин жерин сүйгөн эр жигит болсо экен, кайраттуу, намустуу, баатыр болсо экен деп бала бешикке салып, арчадан жасалган бешиктерге салган, ырым кылып, бала бешикке салганда бул өзүнчө жакшы. Ал эми баланы сүннөткө отургузуу деген салтыбыз ал дагы абдан жакшы. Себеби баланы сүннөткө отургузуу айылыбыздагы атактуу, барандуу, акыл эстүү мындай аксакалдарга сүннөткө отургузтуруп койгон да. Анан эми келинге жана жеңе жууркан деп коет эмеспи? Ал жеңе жууркан эми ошо энесинин эмгеги. Ушул кызым барган жеринен бактылуу болсо экен, таалайлуу болсо экен, агарса экен, көгөрсө экен деп өзүнүн кол эмгегинен жана жеңе жуурканды берет. Апакай кылып көшөгөсүн кошуп берет. Ал көшөгөнүн дагы энесинин ошо кыздын төркүндөрүнүн тилектери ошо көшөгөдө. Ушу көшөгөдөн агарып, көгөрүп, бактылуу болсо экен, өзү менен өзү көбөйсө экен деген сөздөр ошондон калган да, көшөгөнү дагы кошуп берет жеңе жуурканга. Ал эми жана сөйкө салуу деген, мисалы үчүн бала менен кыз сүйлөшүп, бала ата энесине айтат да, ушундай кыз менен сүйлөшүп атам дегенде баланын атасы, ал каяктык экен, эли кандай болду экен, ага тууганы кандай болду экен деп элден сураштырып, анан кой эми сөйкө салып туруп алып келели деп барып, ошол кыздын ата энесине барып, айланайын тууганым, мен сенден баягы кызды суусаганга бер, эмнеле сураганга бер, кымызды суусаганга бер деген кыргыздын сөзү бар эмеспи? Сенде ушундай сурай турган кызың бар экен, айланайын, таалимдүү, тарбиялуу. Анан сөйкө салайын деп келдим эле, куда бололу, Кудай кошкон куда болот дейт. Сөйкө салып алып кетейин деп жанына акчасын салып алып, жылкысын жетелеп алып башатына, анан барып анан сөйкөсүн салып алып, анан ага жеңелери менен акырын кыстап келет. Бөлөк жактарда такыр жок. Бөлөктө мисалы өзбектердики башкача, казактардыкы башкача, биздин кыргыздардыкы абдан сонунда тарбиялык мааниси дагы бар биздин кыргыздардын. Кызың болобу, уулуң болобу тарбиясы, мааниси бар. Мен ойлор элем ушу кыргыздын салтын такыр жоготпосок экен. Балдарыбыз, неберелерибиз, чеберелерибиз ушу салтыбызды жоготпой пайдаланса экен деп тилээр элем.
Салт муундан муунга, укумдан тукумга өтүп, узак мөөнөт бою сакталып келген социалдык жана маданий мурастардын элементи. Ал сөзсүз кайталанат жана жолуулук болот. Деги салттардын негизги милдеттеринин бири жаштарды ыймандуулукка, адептүүлүккө, жоопкерчиликтүү болууга, ата эне эл журт алдында милдетти сезе билүүгө, улууларды сыйлоого жана башка жакшы сапаттарга тарбиялоо башкы максат болгон. Келин алууда дагы ак жоолукка оролгон эненин асыл тилектери айтылып, жамактап ырлар менен төгүлүп турган. Татуулум, татынакай, толукту, талайыма бир периште жолукту. Ак батамды ороп туруп ичине камдап койгом аппак шайы, аппак шайы, аппак шайы жолукту. Ак батамды ороп туруп ичине камдап койгом аппак шайы, аппак шайы, аппак шайы жолукту. Келин келди келишимди чүрөктөй, күттүм эле саат өтпөй, күн өтпөй. Келиниме ыйман берсе, ызат берсе болгону. Ичтигимди билип турса, сезип турса, сүйлөтпөй. Келиниме ыйман берсе, ызат берсе болгону. Ичтигимди билип турса, сезип турса, сүйлөтпөй.